Саламатсыздар, бурматтуу Кыргызстан телеканалын көрүүчүлөрү, эфирде Соцньюс программасы жана мен Альбина Анарбекова. Сиздерди дүйнө жүзүндө болуп жаткан эң кызыктуу жаңылыктар жана социалдык тармактардагы жаңылыктар менен тааныштырам. Биздин каналдан алыстабаңыз. Ысык көлдө канатына мөр басылган көгүчкөн кармалды. Алыскы Каркарада жергиликтүү канатына мөр басылган көгүчкөндү кармап алышты. Бул тууралуу Каркара айылынын башчысы Кубат Төлөбердиев билдирди. Анын айтымында аны 6 октябрда айыл тургуну Рашид Жумадылов айылдын четинен кармап алган. Биздин айыл Түп районунун алыскы аймактарынын бири. 6 октябрь күнү айылга кар жааган. Анын короодогу ити өрүп көгүчкөндү кубалаган. Мындан улам кармап буттарындагы чиптерди көрүшкөн. Андан соң канатындагы мөрдү байкашкан. Буттарынын биринде жашыл, дагы бир бутунда көк түстөгү чип болгон. Азыр айыл тургуну көгүчкөндү үйүндө кармоодо, дейт тургундар. Көгүчкөн кайдан учуп келгени, мөр кайсы өлкөнүкү экенин белгисиз. Аны учуп жүргөнүнө 4 күн болгонун айтышууда. Диснейдин Мулан фильми Шинжаңда тартылгандыгы үчүн катуу сынга алынууда. Үстүбүздөгү жылдын 4 сентябрынан тартып Disney Plus стрим каналында Мулан тасмасы көрсөтүлө баштаган. Бул 1998 жылы чыккан мультфильмдин ремейки. Кээ бир көрөрмандар бул тасма Кытайдын Шинжаң аймагында тартылгандыгы үчүн ага бойкот кылууга чакырышууда. Укук коргоочулардын айтуусунда Шинжаңда жергиликтүү уйгур, кыргыз, казак жана башка улуттун өкүлдөрүн кайра тарбиялоо лагерлерине күч колдонуу менен жөнөтүшөт. Бул лагерлер аялдарды уруксуздандыруу операциясына да кылары айтылып келет. Муланда башкы ролдо ойногон актриса Лю Йирейда былтыркы жылы Гонконгдо нааразычылык акциясына чыккандарды кубалаган полицияны колдонгону үчүн терс сынга кабылган. Депутат Аида Касымалиева учурдагы кырдаал жана президент Сооронбай Жээнбеков жөнүндө пост жарыялады. Мен чоң саясатка Сооронбай Шариповичтин командасына келгем. 2017 жылы парламентке келгенде ал өлкөнүн премьер-министри болуп, биз чогуу иштеше баштадык. Сооронбай Шарипович президент болгондон кийин жаман жагына өзгөргөн жок. Ошол эле боорукер, жергиликтүү, жөнөкөй, ойчул, ыймандуу, эмгекчил жана жоопкерчиликтүү бойдон калды. Мен акылыма, сезимиме жана интуицияма ишенем, калганы саясат, деп жазган ал. Президент өз мөөнөтүн аяктайт жана ар дайым айткандай эл арасында сый урмат менен жашайт. Анын дагы бир маанилүү сапаты ал сын пикирлерди кабыл алат жана каталардын үстүндө иштей алат. Бардыгы өз дымактарынын тегерегинде эмес, өлкөнүн жана элдин мыйзамдуулугун жана бүтүндүгүнүн тегерегинде митингге чыгууга кез келди, деп жазган. Бишкек Жашыл Чарба ишканасы менен Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейи картиналарга жан киргенде аттуу долбоорду ишке ашырышты. Бул тууралуу муниципалдык ишкананын маалымат катчысы Аида Айдаралиева Facebook баракчасына жарыялады. Муниципалдык кызматтын өкүлдөрү Семен Чуйковдун Советтик Кыргызстандын кызы, Константин Савицкийдин Аннушка, Симонкул Чокморовдун Майрам аттуу картиналарындагы образдарды жаратышты. Мындан сырткары Давид Флекман, Алтымыш Усубалиев, Леонид Деймонд, Александр Игнатьев жана Федор Стукашиндин эмгектерин чагылдырдык, деди. Костюмдарды Жашыл Чарбанын кызматкерлери өздөрү үй бүлөлүк сандыктарынан алып чыгышкан. Сүрөттөрдү ыктыярчы фотограф тарткандыктан долбоорду ишке ашырууга каражат сарпталган эмес. Адис оору күчөп турган маалда зыяндуу тамактардан баш тартып, витамин жана минералдарга бай жашылча жемиштерди жеп, иммунитетти бекемдөө керектигин айтты. Фастфуд, консерва жана куурулган тамактардан пандемия маалында баш тарткан оң, себеби алар иммунитетти түшүрөт. Консерваланган тамактар өнөр жерде иштетилип жатканда азыктык баалуулугунан ажырагандыктан колдонууну сунуштабайм. Ошондой эле шекерден алыс болууга чакырам. Себеби бул кан тамырлардын өткөрүмдүүлүгүн начарлатып, бактериялардын көбөйүшүн шарттайт. Мындан тышкары куурулган тамак ашты жана фастфудту колдонууну азайткан оң, деген Нинастина. Адис коронавирус менен күрөшкөн иммунитетти дагы эмне начарлата турганын айтты. Адис белгилегендей, жугуштуу оору күчөп турган маалда витамин жана минералдарга бай жашылча жемиштерди, салаттарды жеп, иммунитеттик системаны бекемдөө керек. Мүмкүн болушунча күнүмдүк рациондо балык, деңиз азыктары, куш эти, сүт азыктары болушу
алышы керектигин белгиленди. Ошондой эле союктукту көп ичүү зарыл. Коронавирус көбүнчө улгайгандар үчүн кооптуу. Ошондуктан алардын күнүмдүк тамагында жетиштүү деңгээлде белок жана витаминдер болсун. Малдын этин кечке жей берген болбойт. Жумасына бир жолу тамакка кошсо жетиштүү деген дарыгер. Британиядагы эң көп балалуу эне аталган 45 жаштагы Цю Рефорд болуп эсептелинет. 22 баласы бар. Ал эми акыркы наристеси коронавирус пандемиясынын шартында төрөлдү. Бул тууралуу The Sun маалымат баракчалары билдирди. Азыр бактылуу ата-эненин 12 кызы жана 10 уулу бар. Ооруканада пандемия болуп жатканына байланыштуу мен болуп көрбөгөндөй коркуп кеттим. Мен Ноэлдин жанымда калышына жол бербейм деп аябай чочуладым деп Цю эмоциялары менен бөлүштү. Анын айтымында, адегенде ал пандемия учурунда ымыркайды жарыкка алып келүү мен үчүн таң калыштуу болду. Бирок бул окуя эң мыкты окуялардын бири деп эсептейм. Цю Бони анын акыркы баласы болорун айткан, бирок ал буга чейин дагы төрөбөйм деп сөз берген. Америкалык актер Дуэйн Джонсон Instagram катталуучулардын саны боюнча дүйнөдө 3-орунга чыкты. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты. Ага ылайык азыркы учурда актердун Instagram баракчасындагы катталуучулардын саны 200 миллионго жетти. Муну менен Джонсон Instagram баракчасындагы катталуучулардын саны боюнча дүйнөдө 3-орунга чыкты. Мен бул тууралуу бир канча апта мурун гана билдим. Ар дайым чындыкты гана айтыш керек. Менин чындыгымды айтууга мүмкүнчүлүк бергениңиздер үчүн ырасчылык билдирем деген Джонсон. Учурда дүйнө жүзү боюнча Инстаграмда катталуучулары эң көп португалиялык футболчу Криштиану Роналду. Анын баракчасында 238 миллион колдонуучу катталган. Ал эми экинчиликте америкалык ырчы Ариана Гранде болуп эсептелинет. Ага 203 миллион катталуучу катталган. Португалиялык футболчу Криштиану Роналдунун үйүн белгисиз адамдар тоноп кетишкен. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Окуя 7-октябрь күнү эртең менен болгон. Уурдалган буюмдардын арасында Турин командасынын футболчусунун кол тамгасы түшүрүлгөн футболка болгон. Маалыматта үйдөн дагы эмнелер уурдалгандыгы тууралуу айтылган эмес. Жергиликтүү полиция тергөө ишин баштады. Укук коргоо кызматкерлери видео байкоо аркылуу мыйзам бузуучуну так көрсөткөн жазууларды изилдеп чыгышкан. Бул иш боюнча азырынча шектүү кармала элек. Американын Теннесси штатында 12 жаштагы бала өз алдынча иштеп жаткан атомдук реакторду үйүндө чогултуп, Гиннестин рекорддор китебине кирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. 12 жаштагы Джексон Освальд 2 жыл атомдук реакторду чогултуп, рекордду жаңырткан эң жаш адам наамын алды. Ал бардык жумуштарды өз алдынча үйүндө ишке ашырганын ырастаган. Долбоор абдан оор болду. Эң кыйын жери герметикалык изоляцияны кантип жасоону билүү болду. Муну туура жолго салууга жарым жылдай убакыт жумшадым, деди Джексон. Освальдтын долбоорун ата-энеси колдогон жана алар баласынын ийгиликтүү ишине кубанганын айтышат. Сүйүүчүлөр күтүп жаткан Аватар 2 тасмасы 2022 жылы көрсөтүүлөрү айтылды. Аватар 2 кино тасмасын тартуу иштери толугу менен аяктады. Бул тууралуу тасманын режиссеру Джеймс Кэмерон маалымат булактарына билдирген. Биз тасманын 2 бөлүгүн тартуу иштеринин 100%, 3 бөлүктүн 95%ын аткардык. Фильмдин 2 жана 3 бөлүктөрүнүн уландысында башкы каармандар Джек менен Нейтринин 8 жаштагы кызы болот. Жаңы кинодогу негизги көрүнүштөр бири баланын көз карашы менен көрсөтүлгөн ата-энелердин ортосундагы чирдин эпизоду болот деген режиссер. Джеймс Кэмерондун айтымында тасманы тартуу иштери коронавирус пандемиясынын кесепетинен үзгүлтүккө учураган. Мындан улам кино тасманын премьерасы 2022 жылдын 16 декабрына жылдырылганы айтылат маалыматта. Фантастикалык драма жанрдагы Аватар тасмасы 2009 жылы чыгып, бюджети 237 миллион долларды түзгөн. Тасма дүйнө жүзү боюнча кинотеатрларда 2 миллиард 7 миллион доллардан ашык киреше тапкан. Ушуну менен Соцньюз программасына бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.